Садыр Жапаров, саясаттагы 10 жыл, 4-бөлүм. Дагы бир мисал. Казакстандан миңдеген тонна көмүр сатып алышат. Ал көлөмдөгү көмүр менен биздин жергиликтүү көмүр казуучулар деле камсыз кыла алышат. Бирок жергиликтүү көмүр казып алуучулар казак бизнесмендери ак үйдөгү чиновниктерге берген параны бере алышпайт. Алар ар бир тоннасынан $10-15 пара беришет. Ошол себептен жергиликтүү көмүр казып алуучулардын көмүрүн өкмөт алат да, акчасын өз убагында төлөп беришпей, атайылап банкротко алып барышат. Анткени ак үй үчүн ата мекендик көмүр казып алуучулардын бутуна туруп кетиши пайдасыз. Муну ар бир жергиликтүү көмүр казуучу ишкер тастыктап бере алат. Мындай көрүнүштөр республикабыздын ар бир тармагында кездешет. Эки жолу бийлик алмашканы менен коррупциялык система эч өзгөрбөстөн ошол эле бойдон кала бериптир. Ушулардын баарын акырындык менен ачык көрсөтө баштагандыгыбыз үчүн 2009-жылдын октябрь айында реформага шылтап, биздин агенттикти президенттин карамагынан чыгарып, мамлекеттик кадрлар кызматы агенттигинин карамагына түшүрүп, көз каранды кылып коюшту. Сарий түзүлгөн мезгил эле, андай болсо мындай ары бери иштебейм деп кетип калдым. Агенттиктин кызматкерлери Канат Тургунбеков, Шарап Токтосунов, Бакыт Бакетаев жана орун басарым Аскарбек Бакеевдер Садыр Жапаровдон башка киши менен иштеше албайбыз деп ак үйдөгү президенттин аппарат башчысы Каныбек Жороевке барышкан экен. Канат Тургунбеков президенттин указын чыгартып алып үйгө келиптир. Мына указ чыкты, жүрүңүз. Коллектив суранып жатат деп. Макул болуп, 2010-жылдын июль айына чейин кайрадан иштеп калдым. Июль айында Роза Отунбаеванын атына арыз берип, өз каалоом менен кызматтан кеттим. 2010-жылдын март айлары элдин нааразычылыктары күчөй баштаган. Оппозиция 17 март күнү курулай өткөргөнү жатат. Апрель айларында төңкөрүш кылышат экен. Форумда наркотик аралашкан коктейль жасап жатышыптыр. Төңкөрүш боло турган күнү элге беришет экен деген кабарды капыстан угуп калдым. Менде чочуркоо пайда болду. Дароо эле бул маалыматты Марат Суталиновго айттым. Азыр эстесем, ал киши мени жомок айтып жаткандай кабыл алган болуш керек. Негедир башка киши сүйлөп жаткандай эле оозума сала бергенсип. Сүйлөшүүлөр жолу менен чечпесеңер чатак чыгып кетчүдөй болуп турат. Жогору жактагыларга айтпайсызбы? Оппозиция менен сүйлөшүүлөргө барсын деп жибергенсидим. Суталинов бул маалыматка анча деле көңүл бурган жок. Это блеф деп койду. Чындап эле туура эмес маалымат болуп калбасын деп оюмда канча таңуулабадым. Ичимен өзүмчө бушайман болуп жүрдүм. Элди ойлосо мындай кадамдарга барбаса керек деп өзүмдү сооротуп койдум. Ошентип, кандуу 7 апрель окуясы болуп кетти. Аянтта катышууларды, октон качпай, окко төшүн тоскондорду көрүп, баягы маалымат эске түштү. Ал күнү кандай болгонун, эмне колдонушканын бир Кудай өзү билет. Айтыш кыйын. Биз кандай окуяны калчабайлы 7 апрель 90 баланын өлүмү менен аяктады. Албетте, буга эки тарап тең күнөөлүү десек болот. Бийлик электр энергияны кымбаттатып, уюлдук телефондорго кошумча төлөм киргизип, карапайым элдин чөнтөгүнө кол салып жиберип, чоң ката кетирди. Оппозиция тарап болсо кан менен болсо да эптеп бийликти алалы деген максатты коюшкан. Курманбек Бакиев түштүккө барып, өз айылы тейиттен коргону таап жатып алды. Аны кармап келүү үчүн убактылуу өкмөттүн эч кимиси даап бара албай, генерал Артур Медетбеков башында турган группа захватаны жөнөтүштү. Алар мына эми кармайбыз деп калган маалда Роза Отунбаева телефон чалып, кармабай эле койгула, өлкөдөн чыгып кетишине шарт түзүп бергиле деген команда берип, Курманбек Бакиевди аман эсен чыгартып жиберди. Эртеси эле күнү теледен чыгып Бакиев качып кетти. Аны акыры кармап келип жоопко тартабыз. Чыдап тургула деп жооткотуп, 7 апрелде каза болгон балдардын туугандарын, жамы журтту алдап коюшту. Өмүрбек Текебаев башында турган 75 мүчөсү бар команда баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазууга киришишти. Ошол эле мезгилде 10 октябрда боло турган парламенттик шайлоого кызуу даярдыктар жүрүп жатты. Биз дагы Ата журт партиясын даярдап, республикалык штаб түздүк. Мени башчысы кылып шайлашты. Адыл Жунусов аттуу досумдун Киев Правда көчөсүндөгү 6 кабат имаратын алып, 1 тыйын каражат төлөбөстөн Бишкек, Чүй жана республикалык штабтарды жайгаштырдым.
Ата журт партиясы деген дүркүрөгөн жарнамаларды кетире баштадык. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн пикирлери бир жерден чыкпады. Ар кимиси шайлоочулардын добуштарын алып берүүчү күчтөрдү өз тараптарына тарта башташты. Ал мезгилде Кадыржан Батыров баарына керек болуп турган эле. Анткени түштүктө шайлоочулардын 30% өзбек улутундагы жарандарыбыз экени баарыбызга маалым эмеспи? Атамбаев СДПК партиясына добуш алып берүүсүн суранып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштады. Ал үчүн Кадыржан Батыровдун каалаганына макул деп турду. Ал тургай Кадыржан Батыровдун Ош облусун өзбек автономиялуу облусу кылып, мени башчы кыласың дегенине дагы макул деп жиберди. Экинчи тараптан Атамекен партиясы Кадыржан Батыровду өз тарабына тартыш үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышты. Ошентип Кадыржан Батыров өзүнүн авторитеттүү адам экенин сезип, түштүккө барып, карапайым өзбек туугандарды чогултуп, жыйын өткөрүп, мына 20 жылдан бери күткөн максатыбызга жеттик. Биз менен эсептешпей кое алышпайт. Баланча деген өзбек жигитти тиги жерге зам кылып койдук, Түкүнчө деген өзбек жигитти бул жерге зам кылып койдук деп карапайым элдин духун көтөрүп кетти. Ушул мезгилде Мелис Мырзахматов убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө кат жөнөтүп, абал курчуп баратат, тезинен чара көрбөсөңөр болбойт деп жакшы эле чырылдады. Бирок убактылуу өкмөт сен Бакиевдин кадрысың деп Мелис менен иштешүүдөн баш тартышты. Эгер ошол мезгилде дароо чара көрүлгөндө, Оштогу кандуу июн кагылышы балким болбой калат беле. Карапайым эл Батыровдун айткандарына ишенип, чын эле бизге бийлик келген экен деп 2010-жылдын 10-июнь түнү түштүктө улуттар аралык жаңжал башталышына чок салды. 2010-жыл 11-июнь эртең мененки саат 7:30 Арызбек Бурканов телефон чалды. Мынча эрте чалды деп дароо трубканы алдым. Арызбек Баткен облусу боюнча партиянын штаб башчысы эле. Түндөтөн бери өзбек туугандар кыргыздарды кырып жатышат. Түнү менен Баткенден келип, студенттерибизди алып кетели деп, Оштун четинде кире албай турабыз деди. Бул суук кабарга бир ишенип, бир ишенбей кайра такып сурап жаттым. Дароо Камчыбек Ташиевке чалдым. Туура эле экен. Трубканы аял алды да тез штабка келсин, Ошто жаңжал чыгыптыр, жөнөйлү дедим. Саат 8-де республикалык штабка жетип келип, туш тарапка телефон чала баштадым. Саат 9-да Камчыбек Ташиев келди. Экөөбүз кеңешип, түшкү саат 14-тө Ош тарапка жөнөмөй болдук. Ал ортодо болжол менен саат 11-де Ахматбек Келдибеков менен телефон аркылуу сүйлөштүк. Ал Ошко алай жактан кире бериш жеринде Фурхатта элдин арасында калганын, эл курал сурап турганын, Айзимбек Бекназаров менен Исмаил Исаков элден эптеп суурулуп чыгып, тиг учакка отуруп кетишкенин айтып берди. Биз чыгып жатабыз, түнү менен жүрүп, эртең менен барып калабыз, ошол жерден тосуп ал дедик. Макул деп ошол жерден бизди тосуп алмай болду. Түнү менен жол жүрүп олтуруп, 12-июнь күнү эртең мененки саат 6:30-дарда болжошкон жерге келдик. Биздин аркабыздан ээрчиген машиналар абдан эле көп болуп кетти. Келсек 10 миңге жакын эл турган экен. Бизди тосуп алуучу Акматбегибиз жок. Эл башаламан, ызы-чуу, бирине бири баш ийбейт. Кан майданды элестетип жатты. Эл менен сүйлөшүп, баарын тартипке салып, Ош шаарына кирип бардык. Ош ичин өрт каптап, будуң чаң болуп жаткан мезгил экен. Элдин арасына кирип тынчтандырганга аракет кылып жүрдүк. 2 күндөн бери тууган уруктарынан ажыраган кыргыз жигиттеринин ачуусунан бир канча өзбек аялдарын кичинекей балдары менен Камчыбек Ташиев сактап калды. Бир маалда түндөсү тууган уруктарынан ажыраган кыргыздар Камчыбек Ташиевке ызырынып, азыр атып салабыз деп жатышат. Элдин арасынан кетип калгыла деген кабар келди. Саат 12-лер чамасында ички иштер башкармалыгына бардык. 200дөй жоокер, 2 танка, 3 БТР турган экен. Исмаил Исаков, Сооронбай Жээнбеков, Мелис Мырзахматов, Дүйшөн Чотонов, Алишер Сабиров жана Фаттаховдор болуп ичинде олтурушкан экен. Саат 13-төр чамасында Ахматбек Келдибеков келди. Алмазбек Атамбаевга телефон чалып, шаарда кожоюн жок. Курсан Асановду комендант кылып койбосоңор болбойт деди. Дароо эле макул болуп, Курсан Асановду комендант кылып берди. Ички иштер башкармалыгына Өмүрбек Суаналиевди алып келели деди. Ага да дароо эле макул деди. Анткени Атамбаев эмне кылаарын билбей, Бишкектен чыккандан коркуп үйүндө жаткан эле. Кийин баары тынчып, стабилдешкенден кийин июнь айынын аягында гана үн ката баштаган. Алаңгыча шаардын ичинде дагы бир жерде атыш башталды, бирин-бири союп жатышат деген кабар келди. Эскилиги жетип, араң жүргөн БТРге аскерлер менен бирге олтуруп, Келдибеков, Ташиев, Саматов болуп окуя болуп жаткан жерге жетип бардык. Жетип токтогондо эле БТР өчүп калды. Же эшиктери ачылбайт, ичинде камалган бойдон калдык. Атылган октор БТРдин сыртына тийип жатты. Сырттан Жыргал Саматов чуркап келип, БТРдин эшигин буту менен тепкилеп жатып араң ачты. Эптеп эшигин ачып сыртка чыксак, чегеректеги үйлөрдүн баарын өрт каптап күйүп жатыптыр. Атышуулар катуу эле болуп жаткан экен.
Бир маалда эле кыргыз жигиттин бутуна ок тийип жыгылып түштү. Согуштун башы башка жака кетип баратканын ошондо сездим. Ал жигитти ошол жердегилер ооруканага алып жөнөштү. Эл селдей болуп, жалын менен кошо чуркап бара жатышкандай туюлду. Колдон келишинче элди тынчтандырганга аракет кылдык. 2 сааттан кийин ызы чуу бир паска басылгандай болду. Кайра келип губернатор Сооронбай Жээнбековдун кабинетинде кеңешип отурдук. Саат 15:30 чамасында Жалалбатта согуш башталды. Сампа заводунун жанында өзбектер ары бир өткөн машиналар тосуп алып аткылап жатышат. 10 чакты адам каза болду деген суук кабар келди. Камчыбек Ташиев, Жыргал Саматов үчөөбүз ал жака шаша жөнөп кеттик. Жолду карай Кыргызстан эмне болот деп чоочулап бара жаттым. Бул жакта дагы элдин башында туруп тынчтыкка, ынтымакка чакырган бир чиновник жок экен. Ташиевдин бул жерде эки элдин кагылышуусунун уланып кетпешине салымы чоң болду. Өзү жалгыз барып, өзбек калкы жыш жайгашкан районго кирип сүйлөшүп келип, эки элдин толкундоосун баса алды. Эртеси Акматбек Келдибеков келди. Ошентип түштүктө 3 күн октун, оттун арасында жүрүп, убактылуу өкмөттүн бир кишисин көрө алган жокпуз. Убактылуу өкмөтпүз деп ак үйдө ээлеп, бийлик дегенде ичкен ашын жерге коюп чуркаган саясатчылардын бири да көрүнбөйт. Эл башына күн түшкөндө баары житип, дайыны жок жашынып калышыптыр. Эл өзү менен өзү болуп калган экен. Өрттөлгөн үйлөр, бейкүнөө өлгөн адамдардын өрттөлүп ар жерде жаткан сөөктөрү, кан жуткан эл, боздогон энелер, ушунун баарын өз көзүбүз менен көрүп туруп, эх шайлоо деген шайтан эмне гана кылган жоксуң деген ойго келдик. Анткени баленин баары убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн Кадыржан Батыров менен саясий соодалашуусунан келип чыгып жатпайбы? Менимче бул күндөр тарых өзү таразалайт. Бул кандуу окуяда көбү аппак периште болуп жатышат. Мейли, тарых таразасынан качып кутулушсун, бирок Кудайдын таразасынан качып кутула алышпайт. Кийин ош окуясы боюнча жогорку кеңеште депутаттык комиссиянын отчетун угуп жаткан мезгилде Жалал Абад областынын губернатору Бектур Асанов бомба жарам деп олтуруп эле жарбай калган. Себебин Алтынбек Сулайманов бомбага суу куюп жиберди деп түшүндүргөн эле. Көрсө ал бомбасы мындайча экен. Ош окуясы башталып кетери менен Алмазбек Атамбаев ошол мезгилдеги Жалал Абад областынын губернатору Бектур Асановду кабинетине чакырып, ушундай учурдан пайдаланып, Азимбек Бекназаровду аттырып салбайлыбы, Бакиевтерге шылтоолоп коебуз, эл ишенип кала берет дейт. Бектур Асанов болсо макул болбой коет. Ошентип Азикенин да көрөр күнү ичер суусу бар экен. Эл кырылып, энелер кан жутуп, жаштар өлүп жатса, саясаттагы оппонентинен кутула коюштун амалын издеген кандай адам өзү деп жакабызды кармадык. Элдин эсинде болсо керек, ош окуясы болоордон 1 ай мурда Азимбек Бекназаров экөө кадр маселеси боюнча катуу урушуп кетишкен эле. Интернет булактарында телефондук сүйлөшүүлөрү турат.